кантип ыймандуу боло алабыз дейт. Кудайдын айтканынан алыстап баратамбы? Аял заттын бактысы ушул китеп ойнотулат. Bunun аркасында чоң күчтөр атайын бир ошол мусулмандарды жаман көрсөтүш үчүн, мусулмандарды жырткыч көрсөтүш үчүн бул ушундай бир иштерди ар дайым уюштуруп келишет. Качанда иш таппай калганда, качанда бир дүйнөнү шогула турган башка нерсе көтөрө албай калганда ушундай нерселерди уюштурушат. Айым суроо бериптир, намазы жок хижаб кийсе болобу дейт. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Барыңыздарга Аллахтын саламы, тынчтыгы, мээрими жааган болсун. Бүгүнкү абалда, Кыргызстанда ушундай учурда барыңыздардын үйүңүздөрдө аманчылык, тынчылык болгон болсун. Көптөн күткөн суроо жооп, мындайча жаңыча айтканда долбоор десек да жаңылышпайбыз. Өзүңүздүн жүрөгүңүздө өйгөн суроолор болсо, ушул жака суроо калтырасыздар. Анан эң негизгиси бизде азыр ара-арада оюн ойнотобуз. Мо алдыңыздарда көргөндөй ушул китептерди коебуз. Биздин суроолор жеп-жеңил, оңой. Ошондуктан досуңуздарды, классташыңызды бүт баарын чакырыңыздар. Ушул китептер сиздин колуңузда болуп калышы керек. Андыктан биз менен болуңуздар. Азыр биздин бүгүнкү алгачкы долбоордун коногу Шермухаммед устаз, Кыргызстан Ислам университетинин уюштуруу бөлүмүнүн башчысы. Куш келипсиз, устаз. Куш болдук. Биздин чакырыгыбызга жооп бергениңизге биз аябай кубанычтабыз. Алла разы болсун. Алла таалам силерден да разы болсун. Баракаллаху фикум. Алгач эл менен амандашып алсаңыз. Ассаламу алейкум, урматтуу акалайык калк кыргыз элим. Барыңыздарга Алла тааланын ырайымы, мээрими, тынчтыгы болсун. Элибизде, журтубузда ар дайым аманчылык, эсенчилик болсун. Алгач устаз, бизде Арген деген мырзадан суроо келди. Азыркы учурда бизде мындай мыкаачылык көбүрөөк болуп кетти го. Ошого байланыштуу суроо бериптир. Биздин жүрөгүбүзгө дейт кантип ыйман тартуулай алабыз дейт. Кантип ыймандуу боло алабыз дейт. Бул суроо аябай мындай олуттуу суроолордун бири. Ар бир адам өзү жөнүндө кээде ойлонуп, ушул менин ыйманым кандай, мен чындап эле ыймандуумунбу, же жүрөгүм карарып баратабы, Кудайдын айтканынан алыстап баратамбы деген суроолорду ар бир адам өзүнө берип туруш керек. Мындай суроолорду бербей калуу, өзүнү мындай бейпил, тынч санап калуу, бул пайгамбарлардын ордунда бул мындай баягы эки жүздүүлүктүн белгиси деп айтышкандагы жер бар. Ошондуктан бул баягы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдагы сахабалар менен ушул жаатта силер уа менен жүрөгүңөрдү тынчтанткыла, анан уа менен ушул өзүңөрдүн жүрөгүңөрдү, ыйманыңарды бекемдеп тургула, ла иляха иллаллах Мухаммад расулуллах сөзүнүн калимесин көбүрөөк айтып тургула деген жерлер бар. Бул адам баласы ыйманын толуктап, ыйманын жаңылап, ыйманын өстүрүп жүрүш үчүн эң оолу адам өзүндө жакшы эрк болуш керек, күч болуш керек. Мен өнөм, өсөм, ушул деп өзү аракет кылыш керек. Эртең менен турганга, ибадатын кылганга, намазын окуганга, бул биринчиден. Экинчиден, чөйрө, дос, колоң кайсыл жерде жүрсөң, ошол чөйрөңдү карашың керек. Алымдардын жакшы сөзү бар. Эгерде сен 5 бай адам менен дос болсо, айланаңда 5 адам дос болсо, бай адам дос болсо, 6-чы бай сен болосуң дейт. Эгерде айланаңда 6 илимдүү, билимдүү адам ороп жүрсө ар дайым, сен 5 илимдүү, билимдүү адам ороп жүрсө, сен 6-чы илимдүү, билимдүү адам болосуң дейт. Эгерде сен айланаңда, чөйрөнүңдө ушул 5 надан менен дос болсоң, 6-чы надан сен болосуң дейт. Ошондуктан сен шеригиңди
досторуңду тандаганда абайлагын деп айтылган жери бар. Ошондуктан адам баласы ушул чөйрөсүнү кайсыл жерде көпчүлүк убактын кимдер менен өткөзүп бул нерсеге басым жасаш керек. Анан ошол адам баласынын ыйманына, адам баласынын жүрөгүнү, сезимин ойгото турган китептер албетте эң оболдук Кур'ан-ы Керим, анан башка дагы мындай адамды ойгото турган китептер бар. Кээ бир китептер бар мындай илимий китептер да, аны көп адам түшүнө албашы мүмкүн. Кээ бир китептер бар жеңил, желпи, адам баласыны мындай көп бой жүгүртпөй турган, тез түшүнө турган, адамды алдыга жылдыра турган, ойгото турган, ушул ибадатына, ыйманына басым жасатыла турган китептер. Мен ошол китептерди окуш керек деп ойлойм. Биздин Кыргызстан Ислам университетинен басып чыккан, мисалы үчүн аял затына тийиштүү аял сен асылсың деген, бул ушул аялдардын ушул күсүздөнүп, алсызданып, жашоосунан кыйналганда окуй турган китеп. Бакыттын сырын ачтым деген китеп, ушул мен ойлойм ушундай адамдарга тийиштүү. Жакында эле басылып чыккан Сияз Кургай элек баягы ыймандын бутактары деген китептер дагы ушул баягы жүрөгүндө бир аз ушул оорусу бар, кыйналып, жүрөгүнү сезимдерди ойготом деген адамдар үчүн ушундай китептерди көп окуш керек. Өзгөчө жатаар мезгилде, мен көп айтам, бул жатаарда подушканын астында сөзсүз китеп болуш керек, жеңил желпи деп. Ушул китептерди окуп турса, Кудай буйрса, жүрөгүндө бир ойгонуу пайда болот. Алла ыраазы болсун. Арген мырза, сурооңузга жооп алдык деп ишенебиз. Албетте биринчи чөйрөбүздү, анан жүрүм турумубузду, кылган аракетибизди оңдой турган болсок, биздин жүрөгүбүзгө ыйман келет. Эң биринчи ойнотулган китеп бул азыр устаз айткан аял заттын бактысы. Ушул китеп ойнотулат. Азыр суроо берилет, жөнөкөй эле суроо, дайым пайдаланган суроолор болот. Андыктан даяр туруңуздар. Азыр ушул китеп ойнотулат. Экинчи суроо дейт, гусул алгандан кийин таза кийим кийиш керекпи же баягы мурунку кийимдерди кийсек боло береби деп Байсалбек деген мырза суроо бериптир. Негизи эгерде кийим нажас болсо, кээде кийген кийими нажас, ошол өзгөчө ич кийимдери жуунгандан кийин, гусул кылгандан кийин дароо кийсе баягы ным менен нажас өтүп калышы мүмкүн. Ошондуктан нажас болсо кийсе болбойт. Жуунгандан кийин баягы үстүндө суулар болот да, аз болот, чачында болот, башында болот. Ошол жерге баягы кир нажастар тийсе, кийимге адам баласынын денесине да жугуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан мындай кийимдер кийгенге болбойт. Үстүндөгү кийим таза болсо, анда эч кандай маселе жок. Гусул алып туруп, дароо кийип алса боло берет. Эң негизгиси кийим ошол нажастан, баягы кир, балит нерселерден таза болсо болду. Аны сөзсүз эле гусул кылгандан кийин кийимдин баарын алмаштырыш керек, жаңы кийим кийиш керек деген түшүнүк жок. Таза болсо болду, кийимине кие берсе боло берет. Демек эң негизгиси таза болсо. Таза болсо. Жарай берет. Бул жерде да бир масала. Таза дегенде мындайга жөнөкөй кир болушу мүмкүн, чаң болушу мүмкүн, топурак болушу мүмкүн. Булар эч нерсе болбойт. Туура денесин кирип дечиши мүмкүн, бирок намазы жарайбы, жарай берет. Кийсе боло береби, боло берет. Эң негизгиси нажас, баягы балит нерсе ушул кийимге эмне болуш керек? Бу кийимде болбош керек да. Өзгөчө баягы жуунгандан кийин суу тие турган ушу денеге нажасты сиңирип алып кете турган нерсе болбош керек. Алла разы болсун. Урматтуу достор, туугандар, биздин үнүбүз угулуп атабы? Ошону бир ооба деп жазып койсоңуздар жакшы болот. Анткени азыр мен биринчи суроомду беремин. Бул аял заттын бактысы деген китеп ойнотулат. Бул жерде кимиңиздер биринчи болуп так жооп берсеңиздер, жазсаңыздар, ошол утат. Андыктан ошол суроого жооп берип койсоңуздар. Үнүбүз жакшы эле угулуп атабы? Угулуп атыптыр. Биздин башкы демөөрчү Багыт китеп сатуу борбору бул жакта. Алла разы болсун, бизге ушундай китептерди бекер берип ойноткула, кандай болсо да адамдардын арасында китеп болуп, мындай жаштар китеп окурман болсун деген максатта бизге ушул китептерин берип атат. Аллах разы болсун дагы бир жолу сиздерден. Дагы кийинки эфирлерге да берет деген үмүттөбүз. Эң биринчи суроо жөнөкөй эле. Даратта канча парз бар? Кетти. Ким биринчи жооп берсе, ошол бул китептин ээси болот. Даратта канча парз бар? Анан канча парзды мисалы цифра менен жазып коюп эмес, ушул деп жазыш керек.
Түшүнүктүү суроо. Андан кийинки суроо, ул бала канча жаштан кийин дейт, апасына мындай ул бала канча жаштан махрам бала алат дейт апасына. Мындай махрам боло алат. Махрам боло алат. Канча жаштан дейт. Түшүнүктүү. Шариятыбызда махрам деген түшүнүк бар. Бул баягы алыска сапарга чыкканда, жанда шерик болуп жүргөнгө ушул махрам деп өзүнө ошол адамга үйлөнүүгө тыюу салган адамды махрам деп коет. Балагатка жеткенден баштап бала ошол өзүнүн апасына, эжесине, жакындарына махрам боло алат. Балагатка жеткенден баштап, балагат жашына жеткенден баштап махрам боло алат. Сапарга бирге чыкса болот, алыс сапарга ажыга бирге барса болот дегендей, кээ бир күбөлүккө башка бир жерге баратқан болсо, ошол өзүнүн баласы махрам болуп барса болот. Алла разы болсун. Биздин жеңүүчүбүз Арсен Абдумашитов деген мырза болду. Андан мурун дагы жооп бергендер болду, бирок так жооп берген эмес. Кандай парз экенин айткан, бирок цифрасын жазбай кеткен. Бул мырза цифрасын дагы жазган. 4 парз бар дейт. Бетти жуу, колду жуу, бутту жуу, мас тартуу деп туура жооп берген. Анан 5-чисин да кошуп кетишкен. Баягы сакалы коюп болсо сакалына мындай суу киргизүү деп да кошкон, бирок негизинен 4 парз деп туура жооп берди. Арсен мырза, сиз бизге жазып койсоңуз дареке, биз сизге байланышабыз буюрса. Арсен мырза, жазып коюңуз. Анан дагы суроо, бул Раатбек деген мырзадан көз тийбеш үчүн кайсыл дуаны көбүрөөк айтып жүрүшүбүз керек, же бир амалдар барбы? Адамга хасад, көз тийүү боюнча кененирээк айтып бериңиз деген экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ва ли кулли айнин хак" дейт да, ар бир көздүн акысы бар деп айтылат. Көз тийүү, назар түшүү бул бар нерсе. Жашообузда көрүп жүрөбүз, көз тийгендерди, кандай абалга болгонун, эмне болгонун, кандай кыйынчылык көргөндөрдүн баарын көрүп жүрөбүз. Ошондуктан шариятыбызда дагы бул нерсе бар. Ошон үчүн пайгамбар айтат: "Эгерде бир нерсени көрсөңөр, жакшыны өзгөчө жакшы нерсени көрсөңөр, дароо ага таң калып, жакшы экен, кандай да кооз экен" деген сөздү айтпастан, биринчи ага береке тилегиле. Кудай таалам ушул өмүрүнө береке берсин, Кудай таалам машалла ушул нерсенин жакшылыгын көбөйсүн деген берекени айтып, береке каалоо, тиле, дуа кылып, анан дуадан кийин эмне кылсын деген, таң байка таңыр коосун айтсын, азаматсын, кыйын экен, сонун экен деген сөздү айтсын деген. Ошондуктан эң бул аябай назик маселе бүгүнкү күндө. Дуалары эрте менен кеч окула турган дуалар бар. Ар бир намаздан кийин окула турган Айтал Курси сүрөсү, баягы Куран Керимдеги эң улуу аят деген бар. Ошол сүрөнү тынбай, ошол аятты окуп туруш керек. Кул аузу би раббин нас, кул аузу би раббил фалак, кул хуаллаху ахад, бул сүрөлөр эртели кеч тынбай окулуп туруш керек. Пайгамбарга да сыйкыр тийген, пайгамбардын учурунда ошол нерселер болгон. Ошондуктан адам эң оболу өзүнө өзү дем салып, Куран окуп, дем салып, эрте менен кечки окулуучу дуалар деген китептер бар, зикирлер деген китептер бар. Ошол китептерди алып алып, эрте менен кечки дуаларды окуп турса, зикирлерди кылып турса, ошол Айтал Курсини, Кул хуаллаху ахадты окуп турса, адам баласына көз тийбейт. Баягы шайтандын жамандыгынан коргойт Кудай таалам. Ошондуктан пайгамбарыбыздан башка бир хадистеринде кимде-ким эрте мененки намазды окуган болсо, Алла Тааланын эмне коргонунда деп айткан. Дуа кимде-ким ар намаздан кийин Айтал Курсин окуган болсо, Кудай Тааланын коргонунда деп айткан. Ошондуктан ушул дуаларды, ушул сүрөлөрдү окуп турсак, эрте менен кечки зикир кылып турсак, бизде Кудай буйрса көз тийүү деген жин шайтандын жамандыгынан адам баласы Кудай буйрса алыс болот. Алла разы болсун. Достор, эгерде жүрөгүңүздө өйүп турган суроо боло турган болсо, эфирге жазыңыздар. Ушул жерден түз жооп алып беребиз, иншалла. Кийинки китеп Чыныгы медицина. Ушул китептен болот.
ушуга даяр туруңуздар. Медицинаны менимче ислам медицинасын үйрөткөн жападан жалгыз китеп ушул болсо керек. Бул азыр 5 мүнөттөн кийин берилет суроосу. Андан кийин кыргыз кызы дейт. Башка улуттарга турмушка чыкса болобу? Анан сиздин өзүңүздүн жеке эркектик оюңуз кандай деген мындай сыноо иретинде, балким шарият иретинде суроо берген экен. Бул Чика деген аккаунттун ээси экен. Негизи шариятыбызда мусулман болсо кайсы бир улут же уруу же түсүнө түспөлүнө карап айтылбайт да. Эгер мусулман болсо шарият ага тыюу салбайт. Ушул турмушка чыга турган жигити мусулман, намазын окуган мусулман адам болсо шарият буга тыюу салбайт. Мен бирок менин жеке өзүмдүн көз карашым боюнча кыргызга кыргыз эле бап да. Эч мына кыргыз кээде кинолорду көрүп кореецти самашы мүмкүн, европейский самашы мүмкүн, театр бият самашы мүмкүн да, бирок кыргызга жетпейт. Байгы кымыз жыттанган кыргыздын жигитине эч нерсе жетпейт. Мен ушул күнгө чейин көп мамлекеттерди көрдүм, көп улуттагы адамдарды көрдүм, дүйнөнүн булуң бурчундагы адамдар менен жашап көрдүм да. Ар бир элдин өзүнүн табияты бар да. Кээ бир мамлекеттин эркектерин көрсөң кыздан айырмасы жок. Назиктиги, сүйлөшү, колдорунун бүчүрөшү эми Корей кинолору. Баягы биздин, мен ойлойм, биздин кыргыздын кызы андай жигитти каалабайт да. Накта баягы табияты таза биздин кыргыз кыздар аны каалабайт. Кыргыздын тактама нукура таза кыздар бул эркек, баатыр, кыйын, эрктүү, күчтүү, өзүн өзү багыла турган, бир ишти өзү кыла ала турган, ишке ашыра ала турган мондой жүрүм турумунда эркектин сыпатын каалайт да. Негизи кыздын табияты ушундай. Кыз өзү күчсүз, алсыз, сүйөнгөндү каалайт кыздын табиятынан. Анан эркек ошого жараша мындай балван, баатыр, кыйын, көп маселени чече турган ушундай адам болушту каалайт да. Ошондуктан мен ойлойм, кыргызга гана бап, мен кыргыздан башкасына барса алым сунбаса керек деп ойлойм. Мына көпчүлүк учурда байкы сырткы дүйнөсүнө карап, акчасына карап Кытайга башка тийип кетип атабыз. Бул албетте тыюу салынат. Шариятта бул арам. Мусулман эмес, байкы итти жеген, курт кумурсканы жеген адамдарга биздин кыргыздын кыздар турмушка чыгышы бул арам. Анан бир чоң коркунуч бар. Кайсы бир мамлекетти басып алыш үчүн ошол биринчи ошол адамдын тилини, маданиятыны, үрп-адатыны жок кылат да. Бизге ушул азыр Кытай жээндерибизге өйдү деп айтып жүрөбүз. Ушулардын баары бир тиякты тартып кете берет дагы, эртеге Кытай бир күн келип, мына биздин адамдар деп басып алышы толук ыктымал. Ошондуктан баягы кыргызга кыргыз эле жарашат. Кыргызга ошол кымыз жыттанган, жылкы жыттанган ушундай адамдар жарашат деп ойлойм. Анан баягы кээде куру кыял калтырбаш керек. Баягы тияка барсам эле мындай кыйын экен, башкача экен, өнүккөн заман экен деген бул түшүнүктөн аз. Кинолордогу баягы сырткы көрүнүштү, жакшы көрүнүштү гана берет да. Ошол нерседен биз алыш болушубуз керек. Биз дүйнөнүн көпчүлүгүн айланып көрүп келдик. Ал жердеги кордук, ал жердеги аял затына болгон мамиле, кыргыз ал жерде алтын, күмүш. Ошондуктан барыңыздарды ушул кыргыздан айлансын, кыргыз жигиттерге ушул кыргыз кыздан айлансын деп кетмекчимин. Алла разы болсун. Менимче кыргыздын кыздары бул насаат жетиштүү деп эсептейм. Анан бул жерде Чика деген байкебиз дагы толук кандуу жооп ала алды деп ишенебиз. Андан кийинки ушул чыныгы медицина ушул китеп ойнотулат. Анда эмесе даярсыздарбы? Мен голосум, үнүм жакшы эле келип атабы? Кийинки суроо бул дагы жеңил. Негизи биз баягы кыйнап бергенди жактырбайбыз. Бизге болгону суроого жооп берип, катышып, ушул жерде айтылган маселени угуп, ошого амал кылсаңыз биз үчүн чоң пайда. Анан ушул китеп үйүңүздө болуп, пайгамбарыбыз көрсөткөндөй сүннөт менен жашаганга эмне жетсин. Андан кийинки суроо, толук суроону жакшылап түшүнүңүздөр. Пайгамбарыбыз канча жашта
пайгамбарлык милдетти алган. Анан бир жерде деп айтылат, ал кайсыл жер? Жакыныраак да айтайынчы, бир үңкүрдө. Үңкүрдүн атын анан кайсыл канча жашта пайгамбар болгон. Ошону толук жазган адам утуп кетет. Жеп жеңил. Кийинки суроо, гусулу жок, гусулу жок, бала эмизсек болобу деп Гүлүү 6797 деген аккаунт жазган экен. Гусулу жок, бизде ушундай бир туура эмес түшүнүктөр пайда болгон. Гусул албай туруп тамак кылса болбойт, гусул албай туруп күйөөсүнө чай даярдап берсе болбойт, бир жумуш кылса болбойт деген туура эмес түшүнүк бар да. Булардын баары туура эмес түшүнүк. Бала эмиз үчүн гусул алуу шарт эмес. Ар кандай кырдаал болушу мүмкүн. Бала ошол сен гусул жудуп болуп турган учурда бала сөзсүз ыйлап калышы мүмкүн. Анан кийин жуунам деп анан баланы карабай коюш дурус эмес. Эртең менен туруп мен гусулум жок эле деп күйөөңдү өзүң чайыңды даярдап ал, анан өзүң кийимди үтүктөп ал деп коюш, албетте булардын баары туура эмес. Албетте гусулсуз көп убакыт жүрүү шариятыбызда мындай жакшы көз караш менен каралбайт, бирок гусулга тез алып алганыбыз дурус. Пайгамбарыбыз айтат, гусул жок адам бар үйгө периште кирбейт деп айтылган дагы жерлер бар. Ошондуктан гусул алып алсаңыз, бул ден соолугуңузга да пайда, диниңизге да пайда, ыйманыңызга дагы пайда. Бирок гусулсуз намаз гусулсуз тамак кылбаш керек, кийим кийбеш керек, мындай кылбаш керек, тигиндей кылбаш керек деген нерсе шариятыбызда жок. Гусулсуз баягы бизде белгилүү гана нерселер бар. Куран окуса болбойт, намаз окуса болбойт, Куран кармасаңыз болбойт, мешитке кирбесеңиз болбойт. 7 нерсе бар, ушул нерселерди гана кылсаңыз тыюу салынат, калган нерселердин баарына кыла берсеңиз шариятыбыз ал нерсеге тыюу салбайт. Алла разы болсун. Баары туура жооп берген 40 жашта деп көп эле келди. Бирок бул жерде Орозбаева айым деген айымыбыз 40 жашта Хира үңкүрү деп толук жооп берди. Орозбаева айым, сиз бизге жазыңыз. Сиз медицина, чыныгы медицина китебин утуп алдыңыз. Кийинки суроо, бизде 7 жыл жашап балалуу болбой ажырашканын жатабыз, күнөө эмеспи деп Аруке деген айым суроо бериптир. Негизи Алла Таала каалаган адамына уул берет, каалаган адамына кыз берет, каалаган адамына наристе берет, каалаган адамына наристе берет. Бул Кудай Тааланын иши, Кудай Тааланын буйругу. Биринчиден. Экинчиден, ушул кээде балалуу болбогон медицина тарапта бүгүн азыр аябай өнүккөн. Эгерде ошол 2 жаштын баягы бири-бирине дал келбеши, уруктугу балким бири-бирине дал келбештиги бул нерсеге себеп болушу толук ыктымал. Анан эгерде ошол нерсени медицина 100% аныктап, тактап, ушул балким жубай өзгөрүлсө, балким башка адам менен турмуш ачсаң балалуу болосуң деген нерселер болгон болсо, бул негизи ажырашуу, талак маселеси адал, бирок адал нерселердин эң Кудай Таалага жаман көрүлгөн нерсеси. Ошондуктан биринчиден Кудай Тааладан тобокел кылып Кудай Тааладан тилешибиз керек. Эгерде медицина ушинтип айтып аткан болсо, өзүңүздөрдө бири-бириңиздерге наразычылык жок болгон болсо, анда бул нерсеге шариятыбыз тыюу салбайт. Алла Таала сиздерге ыймандуу, келечекте сиздерге, диниңиздерге, мамлекетиңиздерге кызмат кылуучу уулдарды насип кылсын деп жараттан жалбарып күтөбүз. Амин. Бул жерде Пандам деген айым суроо бериптир. Намазы жок, хижаб кийсе болобу дейт. Мындай жактан хижаб кийбей эле намаз окубай эле хижаб кийип жүрө берсе болобу? Же ошолорго насаатыңыз кандай дейт? Бизде мындай нерсе бар да. Кудай Таалам бизге намаз окууну парзалаган. Жараткан Кудай Таала бизге ажылыкты парзалаган, зекетти парзалаган. Жараткан Алла Таала аял затына ороонуп кийинип жүрүүнү парзалаган да. Жолук салынып, уяттуу жерин жаап жүрүү өзүнчө бир парз. Өзүнчө бир парз. Аны кылса, ал өзүнчө сооп алат. Жакшы сооп иш кылган болуп эсептелинет.
Намаз өзүнчө парыз. Аны кимде ким намаз окуса, ал өзүнчө сооп, өзүнчө жакшылыкка жетет деген сөз. Кимде ким намаз окубаса, ал күнөөкөр. Намаз окубаган адам ал күнөөкөр. Кимде ким намаз окуп жоолук салынбаса, намаз окуган үчүн сооп алып атат, бирок оронбогон үчүн ал адам күнөөкөр. Бул адам оронуп атат, оронгон үчүн сооп алып атат да, бирок намаз окубаган үчүн ал адам да күнөөкөр. Ошондуктан биз экөөнү чогултушубуз керек. Намаз бул 24 сааттын 1 саатын гана убакыт алат. Кудай Таала сизге бир күндө 24 саат убакыт берди да, ошонун 1 саатын мен үчүн корот деп сурады жараткан Алла Таала. Ошол 1 саатты кээде пендебиз да бергибиз келбей, кээде нараазычылык болуп кетет. Ошондуктан кайдыгер карабаңыз деп айтмакчыбыз. Намазыңызга бекем болуңуз, жолуңузду салыңыз, намазыңызды окуңуз. Демек, эки парызды дайым бириктирип жүргөн бул өзүнчө даражалуу адам экен. Кийинки бул менин оюм боюнча эң жакшы китеп деп айтам, Усул хадис китеби. Бул дагы Ислам университетинде жаңы чыкты. Кичине реклама алып кетейин. Ислам университетинен кайрылып, Багыт деген китеп окуу дүкөнүнө кайрылса, ал жактан адамдар жеткирип берүүсү дагы каралган экен. Демек, кайрылыңыздар. Азыркы кийинки ойнотулган китеп бул Усул хадис китеби. Андыктан суроого даяр туруңуздар. Андан кийинки суроо бул жерде бир мырза берди. Намаз окубаган кыз алсам болобу деп. Өзү намаз окуйбу, окубай билбейм, бирок ушундай суроо келди. Азыр эфирден. Бул дагы жакшы бир олуттуу маселелердин бири да. Мени 1-2 жыл мурун бир кыргыз жигит никем кыйып берип коесузбу деп чакырып калды. Бирок сизге алдын ала бир кабар берип коеюн, мен орус кызы алып атам. Ушуну исламды кабыл алдырып, анан кийин исламды кабыл алганга даяр болуп атат. Ушул экөөбүздү үйлөп никелеп коесузбу. Анан эми мен жакшы ой менен ушул орус кызы исламга кирип атса деген ой менен мен да барып анан никесин кыйып коеюн да, анан сүйлөшүп олтуруп бир келме айтып коесуңарбы деп келме сурасам, байгы мен мусулманмын деген кыргызбай келме сөзүн билбейт. Намаз бул жакта турсун, ла иляха иллаллах деген сөздү айта албайт. Тиги орус кызды мусулман кылып алам деп атат. Орус кызды мусулман кылып алам деп атат. Мусулмандын мысы жок. Намаз бул жакта турсун, жөнөкөй бир сөздү билбейт. Анан кийин мен ошол жерден экөөнөн кийин биринчи кыргызды ошол келме келтирип, биринчи өзүнө мусулман кылдым. Анан сен өзүң бул каның туура эмес, сен намазыңды оку, мына келмеңди үйрөн. Намаз окуган досторуң бар экен, улар менен намаз окуп, намазыңды мындай түздөп, өзүң биринчи толук мусулман бол, анан кийин кызды сурасам, орус кыз, бирок мен ушул исламды эмне талап кылсам мен макулмун, келме келтирем, намаз окуса намаз окуйм, сен жол салынам, мен баардыгына макулмун дейт да. Анан ошол жерде кыргызбайды дагы, орус кызды дагы исламга киргизип, анан никесин кыйдык да. Ошондуктан биринчи адам, кээде көпчүлүк жигиттерибиз өзүндө ыймандын ысы жок, анан ыймандуу кыз издейт да. Ыймандуу кыз алам дейт. Намазын окубайт өзүчө, уурлук көчөдө бандит, анан үйлөнөргө келгенде эле эмне ыймандуу татынакай оронгон кыз издеп калат. Ошондуктан мен ойлойм, ошол тең менен деп бекер айткан эмес. Кызды албетте үй бүлө тандаганда, бул жар тандаганда, бул сага өзүңө эле жар эмес, келечектеги урпактарыңа эне тандап атасың, келечектеги урпактарыңа апа тандап атасың. Ошондуктан баягы жар тандаганда адашпашыбыз керек. Бул биринчиден. Экинчиден, эгерде туура менин билгенден кыргыз кыздарынын көпчүлүк кыздарыбыз, биздин кыргыз кыздар ыйманга ушунчалык жакын. Ал намаз окубай жүрүшү мүмкүн да, бирок түрткү жок. Кичине бир маалымат жетпей турган учурлар да. Биздин мен байкагандан кыргыздын кыздарынын 80-90% ушундай суусап жүрөт да, ыйманга суусап жүрөт. Ага бир аз түрткү болсо намазын окуйт, бир аз түрткү болсо жолугун салынат, бир аз түрткү болсо ал 100% өзүнүн туура жолун таап кетет.
Эгерде ушундай таризде өзүң намаз окуйсуң, келечекте ушинтип түздөп кете алам деген оюң болсо, албетте намаз окубаган кызды деле алып, ошол адамга багыт берип, намаз үйрөтүп, туура жолго салып алганың албетте сооптун үстүнө сооп, нур үстүнө нур болот. Бирок сага байланыштуу. Кээде оңдойм деп атып, өзүң башка жака оңолуп, анан өзүң намазыңды таштап, өзүң сол жака басып калган учур болбош керек да. Бири-бирибизди жакшылыкка чакыруу, бири-бирибизди түз жолго чакырып туруу эки жаштын милдеттеринин бири деп эсептелет. Сөзүңүзгө аралжы. Кайсыл бир жерде, Россия жергесинде деп уктум, бир арак ичеткен, тамеки чегеткен ушундай адам бир орус бала менен 5 жыл достошуптур. Анан бир күн айтыптыр, досум, мен сенин бейишке киришиңди каалайм дептир. Кош, мен да киргим келет, кантип кирем десе, мусулман бол дептир. Анан кантип мусулман болом десе, ла иляха иллаллахты айт дептир. Болуптур, айтайын анда. Ла иляха иллаллахты айт. Мен мусулман эмне кылат десе, жанагы намазды айтып бериптир, орозо, зекет баарын айтып берсе, ошондо сен мусулман эмессиңби деп айткан экен өзүнөчү. Ошондай. Демек биринчи өзүбүз оңолсок, анан Аллах Таала өзүбүзгө жараша жар берет деген ишеничтебиз. Усул хадис китебинин суроосу. Жакшылап угуңуздар, эң алгачкы келген жооп утуучу болот. Бизде жеңил желпи суроолор. Куранда канча сүрө бар? Анан баштапкы сүрө кайсыл, анан акыркы сүрө кайсыл? Ушуну толук үчөөнү жазыңыздар, бул китеп сиздердики. Кийинки суроо, бул жерде азыр берди. Биз дейт нике окут элекпиз дейт. Бирок балабыз төрөлдү дейт, эми нике окутушубуз керек же жөлө коюшубуз керекпи дейт. Түшүнүктүү. Нике бул үй бүлөлүк жашоодогу нике бул шарт. Никесиз кошулуп жүргөн болсо бул күнөөкөр, зынакор деген сөз. Эми өткөн иш өтүп кетиптир. Кудай Таалага көп-көп тооба кылышыңар керек. Кудай Тааладан көп-көп кечирим сурашыңар керек. Никени тез арада бүгүндөн калтырбай жаңылашыңар керек. Молдекени чакыргыла, эки күбөнү чакыргыла, тез никени жаңылашыңыз керек. Никесиз жашоо мүмкүн эмес. Никесиз түнөө мүмкүн эмес. Никесиз мамиле кылуу мүмкүн эмес. Булардын бардыгы арам, зынакор деген сөз. Мурунку иш эми өткөн иш өттү. Кудай Таалам күнөөңөрдү кечирсин, көп-көп тооба кылгыла, Кудай Тааладан көп жардам сурагыла. Экинчи мындай кайталанбасын, тез аранын ичинде никени кыйдыргыла. Рахмат. Бизде Нурт Шактан деген мырза туура жооп берди. 114 сүрө, башында Фатиха, андан кийин акыркысы Нас сүрөсү деп толук жооп берди. Нурт Шактан, бизге кайрылыңыз. Бул китеп сиздики. Кийинки ойнотулган китеп бул Аял сен асылсың деген китеп. Жана устаз жогоруда айткан китеп ушул. Бул китепти алсаңыз, чоң өзүңүзгө мотивация аласыз, жашооңузга ушунчалык энергия пайда болот, сиз эртең бир нерсе кылышым керек деп каласыз да. Мен устаздын өзүнө дагы айттым, бул китеп аялдар эмес, эркектерге да тиешелүү китеп экен. Эркектер силер дагы алып окусаңар болот. Азыр ушул суроону беремин. Оңой, ошол суроого жооп берсеңиздер, бул китеп сиздердики. Устаз дейт, жаштардын көбүнүн убактысы телефон менен өтүп кетип жатат. Аларга болгон насаатыңыз кандай? Алардын катарында мен дагы бармын дейт. Өкүнүчтүүсү, ушулардын арасында көпчүлүгүбүз кошулуп баратабыз. Каалайсызбы, каалабайсызбы, адам баласын ушул нерсеге төтүп баратат. Заман, ар бир замандын өзүнүн мындай бузукулукка ушундай тартып кете турган бир шарттар түзүлөт экен да. Бүгүнкү күндө ушул телефон көп адамдын убактыны, көп адамдын өмүрүнү, көп адамдын ден соолугуну, өзгөчө жаштардын келечегине балта чаап аткан нерселердин бири. Адам өзүн өзү контролдош керек. Адам өзүн өзү
убактыны каяка кетирип жатат, өмүрүнү каяка кетирип жатат, канчалык пайдалуу иш кылып атат, канчалык зыян иш кылып атат, ушул нерсени адам баласы калтырыш керек. Анан жогоруда мен айткандай, ушул чөйрө мыкты адамдар болуш керек да. Чөйрөдө дайым китепкөй, могу азыр мына китептер берилип атпайбы? Ушул чөйрө китепкөй адамдар болсо, дайым китеп окуган, китеп менен алектенген, китептин ичинде бир маселени талкуулаган, күндө 1 саат 2 саат бир жерге отуруп алып, бир маселе жөнүндө бир китептин ичиндеги бир маселени талкуулап, моундай нерсе адам уланыш керек да. Ошон үчүн жаштык, анан боштук адам баласын талкалайт да. Ошондуктан эч качан убактыңызды бош койбоңуз. Боштук адам баласынын өмүрүн талкалайт. Боштук ушу телефонго бурат өмүрүңүздү, боштук бузукулукка бурат, боштук уурулукка апарат, боштук баягы бузукулуктун башына алып чыгара турган нерсе ошо бош убакыт. Ошондуктан өзүңүзгө эч качан бош убакыт койбоңуз. Жок дегенде ушул столуңуздун үстүн тазалаңыз, үйүңүздүн айланасын тазалаңыз, досторуңузга жардам бериңиз, күн сайын 1 саат 2 саат китепке убакыт бөлүңүз, кайрымдуулукка убакыт бөлүңүз. Убактыңызды ушул пайдалуу нерселер менен байлабасаңыз, өзүңүз контролдоп, эрежеге, тартипке салбасаңыз, адам бүгүнкү күндө контролдош аябай кыйын. Телефон бул жипсиз сени байлап салат да. Өзүңдүн көзүңдүн, ден соолугуңдун убактын кеткенин байкабай каласың. Ушунчалык азгырык, ушунчалык толду бүгүнкү күндө. Соц тармакка кирсең, ушу кирип эле анан кайра эле башыңды көтөргөн болсоң, 1 саат убакыт өтүп кеткен болот да. Анткени ичиндеги баягы маалыматтар ушагайын жеп кетти, уруп кетти, тээп кетти, өлтүрүп кетти, кууп берди, жаңы адам алып келди, тиги болду. Анан буяк ушагайың менен адамды азгырыктар аябай көп. Ошондуктан убактыңды, өмүрүңдү планда, күнүмдүк жашооңду планда, күндө мынча саат иш кылам, мынча саат китеп окуйм, мынча саат апама жардам берем, мындай кылам, тигиндей кылам деп өзүңө күнүңдү пландаштырып алсаң, өмүрүңдү текке кетирип алышың толук ыктымал. Алла разы болсун. Азыр бул китептин суроосу Жабраил периште пайгамбарыбызга келип 3 нерсени үйрөттү. Ислам, ыйман, ихсан. Ошонун ихсан деген сөз эмне? Ихсан деген эмне? Ошонун биринчи жооп берген ушул китептин ээси. Анан бул китепти каяктан алабыз дегендер көбүрөөк жазыптыр. Бул китепти Кыргызстан Ислам университетинин алдында ачылган Багыт китеп дүкөнү бар, ошодон алсаңыздар болот. Багыт точкасы жок эле, Багыт KG деп жазсаңыздар Инстаграмга, ошол жактан толук маалымат аласыздар. Азыр убакыт кандай болду? Азыр ушун менен дагы бир суроо, көйгөйлүү суроо экен, ошого дагы бир 5 мүнөт убактыңызды бөлүп бересиз. Могул бүткөндөн кийин туугандар дагы киребиз, дагы кирип угуп бериңиздер. Сураныч дагы китептер коюлат. Азыр убакыт бүтүп калат экен, бул кененирээк суроо экен. Азыр ушул жыйынтыкты көрүп коелу, анан ошол суроого өтөбүз. Эгер жооп беришсе болсо, китептин подаркасын берип койсоң деле болот. Ооба. Жооп келип калган болсо. Азыр жооп келбей жатат. Көпчүлүгү жакшылык деп жазыптыр. Баягы ихсан дегенде айылдын сөзүн түшүнүп алыптыр, баягы жакшылык кыл элди. Жакшы эле сөз, бул деле жакшылык сөз, ихсан. Айтып аткан хадисте башка. Хадисте келгендей жооп беришиңиздер керек. Бизге келди, жооп келди. Рабия Ханафи деген окшойт. Ихсан бул Кудай Тааланын көрүп тургандай ибадат кылуу, сен аны көрбөсөң да Аллах сени көрүп турат деген. Демек, Рабия Ханафи деген бизге жазыңыз, сиз Аял сен асылсың китебин утуп алдыңыз. Азыр өчүрүп кайра күйгүзөлү, акыркы суроо. Кайра кириңиздер, бул жакта көптөгөн китептер бар, ушуларды ойнотобуз буюрса. Ассаламу алейкум рахматулла. Дагы Шариат KG баракчасына куш келипсиздер. Биз жогоруда оюндарды ойноттук. Кийинки китепти азыр ойнотуп кое беребиз, анан суроону устазга беребиз. Кечирип коесуңар, мен азыр дагы 8-де эфирим бар. Азыр аябай убакыттарда. Ошондуктан биринчи мага суроо бергиле да, мен кете берейин, анан силер баягы сурооңорду берип. Бул суроо бул китеп дагы кетип өшөйт менин түшүнүгүм боюнча. Бакыт сырнаштын алышат. Бул суроо өтө көйгөйлүү деп жазыптыр. Азыркы Францияда болуп аткан абалга сиздин көз карашыңыз,
деги эле могул мамлекетте бирөөлөр сөз козгош керекпи же ушул ойдон калып кетиш керекпи? Бул сөз баягы Франциянын президенти Макронго тиешелүү суроо экен. Ошого сиздин абалыңыз кандай дейт? Мен ойлойм бул маселеге менин көз карашым эмес, шарияттын көз карашы менен караганыбыз дурусураак болот деп эсептейм. Бул биринчи жолу болуп аткан жок, бул бир нече жылдан бери бир нече жолу кайталанды. Bunun arkasında çoğun güçtür. Atayın bir ошол musulmandardı жаман көрсөтүш үчүн, musulmandardı жырткыч көрсөтүш үчүн бул ушундай bir иштерди ар дайым уюштуруп келишет. Качан да иш таппай калганда, качан да bir дүйнөнү шоо кыла турган, башка нерсе көтөрө албай калганда ушундай нерселерди уюштурушат. Кече мына тынбай эле тез ушундай нерселер болуп турчу. Аябай дүйнө жүзүн оору каптап, пандемия болгон учурда баары токтоду. Ошол учурда эмне үчүн токтоп калды? Бүт баягы согуш болуп аткан жерлерде дагы баягы террористтер чыкпай калды. Эмне үчүн? Бунун аркасында бир чоң саясат, чоң оюн жатат. Биз мусулмандар бул жерде дагы мындай зирек, акылдуу, данышман болушубуз керек, биринчиден. Экинчиден бул ошол миллиондогон мусулмандарды кемсинтүү, пайгамбарды монтип сүрөтүн тартуу, пайгамбарга мондой мамиле кылуу, пайгамбарды мыскырлоо бул шариятыбыздагы бир чоң күнөөлөрдүн бири, капырдык деп айтылат. Капырдык. Эгерде мусулман мамлекет болсо, эгерде шарият өкүмү менен өкүм болгон болсо, мунун жазасы аябай оор болуп эсептелинет. Аябай катуу. Катуу эгер тобо кылбаса, жазасы балким өлүм жазасы менен тартылышы толук ыктымал. Ал эми мусулман, ар бир мен мусулманмын деген адам качанда өзүнүн пайгамбары, качанда өзүнүн Кудайы, өзүнүн дини жөнүндө мондой мамилелерде көз жандын алдында калтырып кетпеш керек. Ар биринин өзүнүн пайгамбарыбыз айтат го, кайсы бир мункар ишти, жаман ишти көргөн болсоң, оболу колуң менен кайтар, колуң менен кайтаруу мүмкүн болбосо, сөзүң менен кайтар, сөзүң менен болбосо, жүрөгүң менен кайтар деген. Эң болбоду дегенде ушул жаратканга жалбарып дуа кылуу. Эгер калемиң кош болсо, бүгүн калемиң менен пайгамбарды таныттагын, пайгамбарды тааныткын, пайгамбардын аброюн, пайгамбар чыныгы пайгамбар экенин даңазала, корго, пайгамбарды коргоо ар бирибиздин милдетибиз, ар бир мусулмандын милдети. Бүгүнкү күндө мына көп мусулман өлкөлөрү, ошолордун арасында мына Турция, ошол мамлекеттер менен алаканы үзүп, алар менен баягы ал жактан чыккан товарларды үзүп аткандыгы, мен ойлойм, ушул жакшы көрүнүш. Мусулмандар эгерде биз биригип туруп ушундай бир кадамга барсак, ушундай кылган адамдар кичине эсине келмек. Качанда банкрот болгондо, акылын жоготкондо, экономикасы ушунчалык төмөндөгөндө, анан өздөрүнүн акылына келмек. Мындай кылган адамдарды Кудай Таалам жазаласын. Мына ошол сен айтып аткан ошо Франциянын президенти, Кудай Таалам бир нерсенин артында бир чоң данышмандык жатат да. Пайгамбарды шылдыңдайм деди, мына бүгүн өзү шылдың болду. Өзүнүн тарыхындагы байкы зынакорлугу, мектепте 13 жаш мезгилинде өзүнүн апасы менен тең мугалим менен зына кылганы, 2006-жылы ал ошол мугалим 30 жыл өткөндөн кийин дагы күйөөсү менен ажырашып, кайра өзүнүн апасы менен тең адамга 2007-жылы кайра үйлөнгөн адам болчу. Кемпир менен үйлөнгөн адам. Эми булар шылдың кылам деди, Алла Таалам өздөрүн шылдың. Ямкуруна ва ямкуруллах дейт го. Булар өздөрүнчө мондой шылдың кылабыз дейт, айлакерлик кылабыз дейт. Алла Тааланын айлакерлиги аябай жогору. Кудай Таалам булардын жазасын өзү берсин. Ар бир мусулман адам буга жок дегенде жүрөгү менен, жок дегенде сөзү менен, жок дегенде калеми менен буга ушундай бир кыймыл аракетин билдириш керек. Жараткан Кудай Таалам мусулмандарга сабырдуулук берсин, акыл берсин, данышмандык берсин, илим, билим берсин деп жаратканга жалбарып кетебиз. Алла разы болсун. Алтындай убактыңызды бөлүп бергениңиз үчүн сизге Алла разы болсун. Терең ыраазычылык. Акыркы бирөө суранган экен. Мен балдарым ыймандуу болсунчу, ошого бир Кыргызстанга балдарга жараткан Алла Таала ушул балдарыбызга ыйман берген болсун. Элибизге, жерибизге, динибизге, мамлекетибизге кызмат кылуучу уулдарды насип кылган болгон болсун. Жараткан Кудай Таала биздин урпактардан ушу дин безерлерди, ыймансыздарды чыгара көрбөсүн. Кудай Таалам бизге ушул дуа турабы тилеп жаткан, сурап жаткан адамдарга
өздөрүнө, келечегине, динине, акыретине пайдалуу урпактарды насып кылган болгон болсун. Кудай таалам билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү кечирсин. Илимдүү, билимдүү элибизди кыргыз элине дүйнө жүзүнө тааныткан, экономикасын көтөргөн, ыйманын көтөргөн, көз салым кыша турган ушундай улуу президенттерди насып кылган болсун. Аллахумма ихдина сиратал мустаким, сиратал лазина ан'амта алейхим гайрил магдуби алейхим валад-даллин. Бирахметке я архамар рахим. Алла разы болсун. Урматтуу достор, бүгүнкү эфирибиз ушу менен аягына чыкты. Кийинки бул китепти ойнотпой калды, убадасына турбады деп айтып калышыңыздар мүмкүн. Биз азыр историяга бир суроону жазабыз, ошого толук жооп бергенге ушул китеп берилет. Ким биринчи жооп берсе. Андыктан кийинки эфирде көрүшкөнчө барыңыздар аманчылыкта болуңуздар. Барыңыздарга Аллах Таала тынчтык, амандык, бейпилдик берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.